Саламатсыздар урматтуу мекендештер, достор. Бүгүн күнгө 21 апрель. Бардыңыздарды бүгүнкү Орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биздин Чүй облустук райондук, Аламидин райондук соттун астында турабыз. Мына жерде негизги эле көйгөй, мына элдердин чогулуп турган көйгөйү баягы эле жер маселеси боюнча болуп атат да. Бул жерде Өскөн Ордо конушунда жашаган элдердин көйгөйлөрү. Башкача айтканда, булар өздөрүнүн жер участокторуну болгону менен, бирок бүгүнкү күндө кээ бир жер саткычтар, аферист мошенниктер чыга калышып, булардын ушул жерлери талашып, бул жерлер биздин жерлер, биз өзүбүз каалагандай сатсак сатабыз, сатпасак каалагандай нерсе жасайбыз деп аткан учур экен да. Бүгүн Чүй облустук УДС тарабынан 3-чү жер сатууга шектелген адам кармалыптыр. Ал аял кишикен. Мына буга чейин биз экөөнү билет элек. Роза Шляпа деген, анан кийин Элнур Алсеитова деген. Бүгүн 3-чү кишини кармалды деп атышат. Анын аты жөнүн сиз өзүңүз айтып берсеңиз, келсеңиз. Мына жерде биздин Өскөн Ордо конушунун активист балдарынын бири. Өзүңүз таанышып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Кулмамбетов Бакыт, ошо Өскөн Ордонун тургуну болом. Жана биздин жерди талашкан боюнча Турсунбаева Жипаркүл, анан Эралиев Улан дегендер буюрса камалды деп атат. Азыр эми сотко келди. Биз ошо соттун чечимин күтүп атабыз да, сот кандай чечим чыгарат депчи. Эми биз үмүт кылабыз, что сот калыстык чечим чыгарып, эл тарабына чечип берет го деп ойлоп жатабыз. Сот канчада башталыш керек эле? 6-да. 6-да башталат? Ошо 4,5 деген эми жылдырып ошо 6-да башталып атат да буюрса. Саат 6, азыр 6,5 болду. Күтүп атасыздар дагы деле. Күтүп атабыз, буюрса. Кудай буюрса жакшы болот го деп күтүп атабыз. Бул неме боюнча ошол Жипаркүл деп атасызбы? Кандай болду эле, ал кандайча ал жерде пайда болуп калды? Эми ал деген бул бизди жерди сатканда Дүйшеева Дина деген эже саткан, КТРКда иштейт. Бухгалтер болуп. Ошол киши буну алып келди деп ойлойбуз да бизчи, Жипаркүлдү. Анткени Жипаркүл деген жок болчу. Бул ушул амнистия жакындаганда эле пайда болуп калды да. Ошо Эралиев Улан экөөнү ошол Дина деген эже алып келип атайын үстүбүзгө отургузат го деп ойлоп атабыз да бизчи. Улан деген дагы экөө Жипаркүл экөө ушул учурда сиздердин баягы ушул Өскөн Ордо конушунда жерлерди ээси болуп алышкан да, кандай болуп атат? Ээсибиз деп претендент болуп чыгып атышат да биздин участокторго. Биз аякта жашайбыз да. Алды 15 жыл, 12 кем дегенде эле 10 жылдан бери жашаган. Кишилердин үстүнө булар келип алып азыр биздики деген. Бул кишилерди качандан бери тааныйсыздар сиздер? Бул Эралиев Уланды вообще көргөн эмес, бир да жолчу. Просто атын угуп атабыз бир 2 айдан бери. Бул Жипаркүл бир 4-5 ай болуп калды го пайда болгондочу. Мурун алар эч кандай жердин ээси болуп келип да көргөн эмес биз жакачы. Биз только жана Дүйшеева Динаны эле билгенбиз, ошол эле жер сатып жүрчү. Ошону эле билебиз да, биз жер саткандан жердин ээси деп ошону эле тааныйбыз. Башка эч кимсин көргөн да эмес, тааныбайбыз да. Анан дагы угушубузга караганда ал жерде жанагы Өскөн деген киши өзүнүн тиешелүү жерлерди сиздерге отуруп тастагандан кийин анан айтып атпайсызбы, аялы кийин да перепродажа кылып кайрадан сатып жиберген депчи. Ошону менен ошого чейин бир ал жерде мектепке, бала бакчага, анан жана медицина тармактарына жер бөлүнүп берилген экен, Бүгүнкү күндө ал жерлер да сатылып кеткен деген сөздөр чыгып атат да, чынбы? Ошол Дүйшеев Өскөн деген байкенин эски картасы бар менин колумда. Ошо картада көрсөтүлүп турат да, мектептин орду, садик, сот объектинин ордулары көрсөтүлүп турат эски картада. Азыркыда болсо даже 4 сотук жер жок да, бүт сатып ишкен. Еще биздин ылдыйкы жолду дагы ичкертип 2 сотко, 2,5 сотко кылып аны да сатып салган. Жолду дагы баягы ичкертип саткан, анан сот объекттен эчтеке жок да. Даже 1 сотка жерди да калтырбай бүт сатып ишкен да. Эми бүгүн Кыргызстанда бир ушундай бир бале оор чыгып турду, жер саткыч, жер мафиясы деген балекеттерчи. Ушулар ушундай кылып атат да, биздин карапайым элди ушундай көйгөй салып атат да. Дагы айта турганда, сүйлөй турганда барбы? Келиңизчи сиз. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү тааныштырып. Менин атым Максат. Мен де ошо Өскөн Ордонун тургуну болом.
мындай эле илип коймойбу? Ошо өскөн ордонун тургуну болом. Мен ошо өскөн тирүү кезинен бери ошо жерде жашайм. 2013-төн бери жашайм. Өскөн бар кезде эч кандай накладка жок болчу, биринин үстүнө бири деген жок болчу, бүт как положено болчу да. Өскөн деген Бишкекте мен деген новостройканын бириги кылам дечи. Өскөн өлгөндөн кийин катыны тиги инилери келди дагы, өскөн кылбаган нерсенин баарын биз кылабыз деп элди алдады. Биз эл деген ошол кезде дегенчи салкын төр өскөн ордо 38-дин ар жагынын баары пустой болчу, поле жок болчу. Болгону 30% эле үйлөр салынган. Калганын баары пустой болчу. Анан жана Турсунбаева Жупаркүл, ой Чаламандын чактусунда ээ боло албай калдым, басып алып салды деп атпайбы? Ошо басып алып салган Дина, Дүйшөйбө Дина өзү сүрөп келдиби? Ошо Турсунбаеванычы. Мына доказательство, прямойчу, мына. Анан Улоовудун камап айтат го, Дүйшөйбө Динанчы доказательство жок депчи. Мына өскөн ордо деген печатын басып кол коюлуп турат. Камабайт. А карапайым киши бирөөнүн эшигин сындырса, терезесин сындырса апарып 2 айга жабат. А буларың афристер дегенчи керек болсо весь мирге ойноп атат. Публикация Кыргызстан эмес. Керек болсо бийликтегилерди бул дүйнөгө түртүп атат. Керек болсо мурунку аким губернатордун бүт жанагы прокурор-суркурлордун куйруктарынын баары бар. Керек болсо бүт баарын тазалаш керек. Керек болсо азыр тиги башын алган менен куйруктары кыймылдап атат дагы элечи. Ошо мына бул карапайым элдин баарын коркутуп алган. Сениби кызыл китеп чыкса көргөзөм. Мен ошондо деген ошонусун кылып атат мына. Элдин баарыначы коркутуп алган. Бирин сүйлөтпөйт. Мына канча жылдан бери кармашып жүрдүм жалгызчы. Дежурныйларын шайлап койгон, бүт дежурныйлар. Ошо жана Ерлан, тиги буу деген дежурныйлары кой деди да секирди аларчы. Уже алардыкы да өкө эмес да, эл менен жашаш керек. Өкө болсо мейли бирөөнү кыла берсин кылчусун деп эметип коймок да, тосуп коймок тосуп жеринчи. Нада буйтунда. Мен айтат элем, кайрылат элем мына Ташиевке, Садырга, Зулушевка, мына Зулушев айтып аткан туптура. Жанагы чиновниктерди куздуруп, муздурган менен эле кайра ордуна келип отуруп алып атат го. Бияктан снимать этсе, Карабалта бар начальник болот. Кайра элечи. Бир эле область туптура. Жана коррупционерлердин баарын жок кылыш керек. Түбөрдү менен кайра жумушка госслужбага албаш керек. Мына Ташиев болсо куздуруп жана эме кылып атабы? Кайра эле чыгарып коюп атпайбы? А байларга деген эмне? Ал 200 000 долларың чихнияда аларгачы. Монда түдөп түкүрүп койгондой эле да. Эми баягы неме буну чыгаргандар неме кимдер болуп атат? Чыгаргандар сот аркылуу чыгып атышат да. Конечно, булар деген системасы дагы кичине аксап атат да бул жагынан, Бул жерде деген ошо бүт бар замешанный болуп атат да. Анан адилеттик чечилбейт. Керек болсо деген ошо айыл өкмөт акимдеринге Садыр айтып атпайбы десең даже күлүп турчу ошонун айт деп коет да баары. Ошонун айтына да буйт деп коет. Керек болсочу. Роза Шлепадайбы? Ошондой эле да. Бар ошонун айт деп коет да керек болсочу. А керек болсо деген вымогательство занимайся этип атат. Керек болсочу. Бүт баарын билем мен керек болсочу. Ошол жерде дагы бул өкөнөн башка да кимдердин атын атап кеттиңиз? Бул Дүйшөй Рахат саткан кошо. Тиги Дүйшөйбө Дина менен кошочу. Еще өзүнүн дежурныйлары бар. Ал прекрасно билет ким дежурный экенинчи. Ошол жерде кишилери бар. Гектар жердин баарын саткызыпчы. Анан керек болсо дегенчи мына светке 15 000, жолго деп 5 000ден алган. Бир машина шагыл төккөн жок. Даже мына канча айтып жүрөм, даже спрос кылган жок. Даже мына элдерди эле коркутуп алган. Ошону сурагандан коркот мына. Мына или боюнан сурачы. Ой, бердиң белең 5 000 сом бергем дейт. Ошого шагыл төкпөйсүң деп сурагандан коркот. Мына до сих пор эл өзүбүз кылып жүрөбүз жолдун баарынчы. Мына акча чогултуп мына суусун чачабыз дети тумучка чейин өзүбүз жасап жүрөбүз ошонун баарынчы. Өкмөт тарабынан, бийлик тарабынан эл үчүн деген эчтеңке эме болгон жок. Жардам да болгон жок. Булар наоборот ошо жер саткычтардын интересин, ошолордун эмесин коргоп защищать этишет да буларчы. Бүт атак элдин интересин эметкен киши жок. Аламүдүн райондук сотуна келип, азыр соту болот деп атасыздар. Эми бул жерден негизги максатыңыздар эмне болуп атат бул жерден? Бул негизги максатыбыз жанагы
Мына бу жер саткан аферистер жанагынтип эле түшүп атпайбы? 10 жыл каякта жүрдү. Мисалчы ошо ыйлап монтип документин көтөрүп алып, сен ишенип калдың деп атпайсыңбы? Ыйлагым келди деп атпайсыңбы? Ошо Турсунбаевагачы айтып атсачы. Мына ошол аферисттериң дегенчи андай эле кыйын экен, документин көтөрүп алып, айыл өкмөттөн бир кишини милициясынан эчтип алып келбейби элдергечи? Эй, силер бул жерге салып аткан жер меники деп келет эле да 10 жылдан беричи. Бул деген жанагы жер комиссиясы чыккандан кийин 27-чи берене болгондон кийинчи жер ээсинин хажайынын согласиясы менен деген эме чыккандан кийин бул Турсунбаева Жыпаркүлдү таап чыкты да. Дина таап чыктыбы? Рыбака издалека видит дегенчи булар деген уже эч жактан бери вась болуп жүргөн эмелер да. Ошону таап келип туруп, бул керек болсо булардын документинин баары бүт жанагы мурунку губернатор, аким, сакимдердин баары жасап берген жер адистерин барчы. Булардыкы подделка бүт. Мына гектарлап алып өскөнгө берип коюп ыйлап жүргөн кишилер бар. Мына булучка жегизип дегенчи буларды захват кылып алды. Мен эртең разбирайся этип берип коем деп 10 жылдан бери мына сотко жетпей жүрөт ишичи. Мына соттон дагы мына ошереки дежурныйларын алып келип туруп, мына билгениң кылып ал деп коет. Жанагы накладканын баарын кылган ошо өскөндүн катыны. Бүт накладканын баарынчы. Анан бүт баарын былыктын баарын кылып коюп турган азыр никто болуп чыгып атпайбы минтипчи. Бүт кылган ошол. А эмне үчүн камалбай жүрөт аферистине? Ошо иштеген жерин тетигенде бир телевидениеда иштейт өшөчү. Аякты керек болсо эртең күнү сатып кететпи? Өскөн ордон саткандай элечи. КТРК. Еще КТРКга отургузуп коюшкондо анан мунун связы бар да. Биз го карапайым эл сага окшогон блогерди эптеп чыгарабыз. Алар болсо мына телевидение алдына болгон Бишкектин тегерегиндеги өзүнө окшогон аферисттерди жыйнап алган жанагы Малича деген бүт аферисттер аяктын баарын ак ордонун баары жакшы билет бүтчү. Анын ким кандай аферист экенчи. Булардын баары гектарын деген керек болсо 3000ден 15000 долларга чейин эле алган. $400 алган гектарларынчы буларчы. Анан элге $10.000 төрт сотун сатып атат. Булар дегенчи элдин эсебинен обогащение кылып көнүп алышкан. Бүт те айыл өкмөттөн баштап көчө башына чейин те губернатордун бүт бары соучастниктерчи. Бүт ошондо 1 гектарынан канча участок чыгарып алышат? 20 участок чыгарат да. Мейли железный 18. Жана көчө деген ипичке баягы 20 метр болсо да бир жөнүндө. Өскөн калтырган 20 метр болсочу, ошо 20 метрден 4 метрин калтырып туруп 16-25 кылып туруп бөлүп туруп сатып ийген. 10 көчөнү тет башынан аягына чейин. Ошо деген сос объектиге деген калган жендин баарын сатты. Бүт садикти сатты, фапты сатты, балдар ойноп турган жерди сатты, школдун территориясын сатты. Ошо элди лахабайт этип алдап атат. Мына бул жер школ болот деп туруп, ошо эже бияга алыштырбоо, тияктан эле бербейсиң, мына школ болот. Садикке балаңды ташыбайсың, мына садик, мына школ деп туруп, $10.000 сатып туруп, фундамент коюп, бир айдан кийин келгенде жанагы школ деген территория жок, бүт үй түшүп калган. Эже мени алдап ушинтип саттың го десечи, сениби кызыл китеп чыкканда сүйлөшөм деп заттык айтып коркутуп койчу бүт баарынчы. Мына сүйлөй албайт эч кимсичи. Мына азыр любойунан сурасаң айтып берет. А бийликтегилердин баары дегенче канча? Сүйлөйт анда. Келсеңиздер. Мына сүйлөңүз, мына. Айтыңыз болгондо айтып бергиле. Эме айтып бериңиз, эже, эмне болду? Өскөн ордо эң биринчи жолу могу Ленин акимиятына келип алып туруп, ошол жерден элди чогулткан. Элди чогултуп, анан 13.000ден чогултуп берсеңер, трансформация жасатып берем деп 13.000ден чогулткан. Аны чогулткан киши Нуркул деген киши бар азыркы убакта. Аларды чакырып сурап, азыр сотко бергенбиз, биз сотко берсек, аларды чакырып эч бир көөлөрдү чакырып. Атым Гүлбарчын, Конокчуя Гүлбарчын. Сиз бул ал жерден кандай тиешиңиз бар, эмне болду эле? Ошол чогултканда мен да бар болчумун ошол жерде. Анан кийин 13.000ден чогулткула дене чогултуп бердик. Андан кийин крестьянский хозяйство болуп атат. Ошону алып калалык $1000 чогулта койгула деди. Келип $1000 чогултуп бердик. Андан кийин анысынан мен бердим $2000 ошондо. Андан кийин жетпей атат деп дагы 2000ден чогултурду. Ошо менен $4000 чогулттук. Ана майда чүйдө алган акчалар толтура болду. 5000ден алды. Алардын распискасын бар деп турат. Анан кийин
ошо бойдон эме болуп калды да, сугат жер болчу бул жер. Эме трансформация жасаш өтө эле оор болчу. Анан трансформация жасаса жасар, жасалбаса сугат жер. Анын үстүнө берге аны өсүмдүктөр тигилген да, тиги жанакы растениялар. Ошол тигилгенде элдер жок дегенде эме кылып алат. 10 сотуктан 5 сотуктан бөлүп алып тиги эме кылып огород тигип алып айдашып жылына эметип тура берет деп биз ошо акчаны берип койгонбуз, берип төрөп бергенбиз. Андан кийин ошо бойдон 13-жылы ким өскөн каса болуп калды. Каса болгондон кийин токтоп тургула биз эме кылалык, аяк башын жыйнап алайын дегенде биз макул болуп токтоп бердик. Токтоп туруп берсек, анан кийин ошентип жүрүп эле бүгүн эртең булар эме болуп калып түшүп калыптыр, тиги нахалына түшүп алышыптыр. Мен буларды чыгарам деп отуруп эле толтуруп койду азыр. Анан айлабыз кеткенде 16-жылы арыз жазып кирдик. Эме жанакы жерди ареске да койдурдук. Аресине да караган жок. 17-18, 19-жылдар бүтүн аресте турду. Бүтүн эле салып туруп, ошондон эле бүтүн өскөн ордун азыр толтуруп койду. Анан кийин мунун кылган кыймылынан баштап, биринчи башталышынан баштап эле тиги жанакы эме нарушение менен баштады бүтүн. Аягына чейин нарушение менен. Эми аягында могу кишилердин баарын 2ден отургузуп салган. Дагы эмелер 2ге төлөсө 3 жерге төлөшкө, үй бүлөсүн, бала чакасына төлөгөн жерлеринде бөлөк бирөөлөргө сатып берген. Аны саз келгенсип, мурун калган акчалар мас болуп калды деп үстүнө үстөк сурап, буларды аябай кыйнап жүргөн могул элдердин баарын тең. Каяка барбасын эч ким укпайт булардын сөзүн. Булар эмес, биздикинде эле уккан жок. Эмеге барат, акиниятка барса деле өзүнүн үйүнө келгендей барат, сотко келсе деле өзүнүн үйүндө, прокуратурага деле өзүнүн үйүндө. Анан кийин биз прокуратурага кайрылсак айтат прокурор, областный прокурор. Эме дейт, тиги силер өзүңөр туура эмес иш кылгансыңар, кагаздарын карап туруп албайсыңарбы? Анан кийин трансформация болгуча силер эмнеге айырге акча төлөйсүңөр дейт. Андай болсо трансформация азыр деле боло элек. МВДнын кишилери, прокуратуранын кишилери, РОВДнын кишилери эмнеге түштү анда? Булардын баарыбыз келесип экенбиз. Соттун кишилери түштү баары тең ошо жерге. Рахмат. Эжеке, рахмат сизге. Башкаларга да сөз берелер. Келиңиздер, кимдир? Кел сен эмеспи, сүйлөө менен коркуп айтып койсоңуз, аты жөнүңүзгө, эмне болду эле, канча ким талашып атат сиздин жериңизде? Мен Усманова Айгүл болом. Биз 2011-жылы июнь айларында келгенбиз. Ошондо документациясын сураса, ой Сарсана болбогула документи баары бүтөт, тамыңарды салгыла деген бизге. Анан биз там салып баштаганбыз. Там салып ошо жылдан бери эле жашайбыз. Суусу жок, свети жок, жашап келдик. Маршрут деле жүрчү эмес, балдарым майда, кичинекей болуп жүрдүк. Анан ортодо мына жака жылып алчу жерден андыжамча техникалар өсө, бул жака эле эмесинчи. Орто. Жо, нормально. Бул жактан эметет, бу жактан тарайт. Ошентип жүрүп ортодо Өскөн байке казы болуп калды. Бияка отурсаңыздар. Өскөн байкеден алган эмесмин, Султан деген кишиден алганмын. Ал экөө дос болуп, жакшы болуп жүрүшкөн. Тамыңды салып бер, документ чыкканда документиңди жазып беребиз деген, биз там салып жашап келебиз. Бирок ордер, доверенность эчтеке албай калганмын мен. Бирок чыгарып беребиз, Сарсана болбо деп эле ошентип келген. Ошодон бери жашап, эми документ бизге чыгат го деп үмүт кылып жашап келип жүрсөк эле, 2 ай мурда ошо Эралиев уланга катталып калды да азыр. Эми биз эмне кыларыбызды да билбей атабыз. Жогорулардан ошо суранат элек, бизге ошо карапайым элге документ чыгарып берсе экен деп $4000 акчабызга алганбыз. Ал кезде
Алтеза деген машинабызды сатып алганбыз. Азыр деле сатсак $12,000 азыр андай машиналар. Ошо машинабызды сатып акчасын берип алганбыз да. $6,000. Силер арзан алгансыңар, керек болсо доплата кыласыңар деген сөздөрдү айтып атат. Мына, например, канчасы документ издавайт этти, бизден алган жок документ. Эмнеге биз документ издавайт этпейбиз десек, силер акырында деп эметип атат. Акырында эмне болуп чечилебиз билбейбиз азыр өзүбүз дагы. Сиздин жериңиз эмеге азыр Эралиев уланга өтүп кетти да биздин жер. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү эжеке. 2011 июль айында салганбыз да. Биринчилерден ошо биз болуп келгенбиз, биринчилерден. Салып, жашап, ошо кезден бери эле жашайбыз биз азыр. Азыркы учурга чейин. Келиңиз. Gel söylüyor da canavar seslerge naklatta olup atabı da. Sizden kaça? Satı atam söylüyor da. Sen uçaktan kime kalaş? Sen uçaktan başka birine satıp götürür belki. Негизи мындай да, эми кандай башынан айтсак, бул башынан Рамил. Айтып бериңиз. Башы бул кандай болгон? Башында, мисалы үчүн, Дүйшеев өскөн деген байке болгон экен. Биякта основать этип өскөн ордо жаңы конушун ошонун атынан коюлуп атат да. Ошол жер сатылып баштаганда өскөн байке негизи амбициялар абдан чоң болгон экен да. Жол болот, тыйы болот, вплоть до светофор, тигиндей мындай депчи. Архитектурада иштеген бекен. Жок, архитектурада иштеген эмес, бул үлүш жерлерди бул сатып алган экен да, анан доля кылып, участок кылып бизге сатып атпайбы. Мисалы, арашайымый территорияларда болчу да, эми жакшы. Кайсы жыл сатып алган, сиз эмне болду ошо айтсаңыз? 2007 тегереги да. Сатып алгансыз. Анда өскөн байке Чүрөдө бала чакаңыз менен жашап атасыз бүгүнкү күндө? 2011 жылдан бери жашап атам. Эмне болду? Сиздин жеңиңиз бирөө талашып атабы? Анан мен мындай болот да, мен 2 участок алганбыз да биз. Негизи алмалда мен чет мамлекетте болчумун, атам алып ушундай болуп калды. Анан азыр бир участогымды талаш болуп жүрдү. Мен үстүмөн дагы бир накладка болуп, ал киши менен биз атышканга чейин бардык, ачыгын айткандачы, балталаш. Ал деле кийин акыйкатты түшүндү. Мисалы үчүн, эми ортодо биз жөн эле дина үчүн эле кырылышып аткан болуп атканыбызды түшүндү да алчы. Андай байке кел эми бир орто жерге келели. Ошондой өзүбүзчө эле обоюдно чечили. Жөн эле бир каттын айынан азыр экөөбүз бири-бирибизди өлтүрүп койгон атабыз да. Бирөөбүз зонага кетебиз, бирөөбүз 2 метр жакка кеткен атабыз да, туурабы? Дегенде анан жанагындай Дина деген балекет катын болду да, короче. Ал тетиги жактан 8-көчөдөн бир участок берем деп мени алдап жүрдү да. Биз ошол маалда бир сот иштерине тияк бияка кайрылалык десек, жок, тияка бияка деп 8-көчөдөн берем деп жүрдү. Короче, аякты дагы бербейм деп чыкты. Ошондой болуп атат да биздин накладка жерлер. Анан азыр аз келген сейм ал жана Эралиев улан деген бир жетим пайда болуп тур, ошого жапсырып коюптур да. Түшүнүктүү. Ошондой болот. Сиздерге берилген участок жерлерди ошого жаздырып, негизи канча участок жерди ошого берген экен, уланга жаздырган экен? Эралиев улан деген аттуу жарангабы? Ага деген бир 200-дүн тегереги бакыт байке. 200-дүн тегерегиндеби? 100 Эралиев уланга 100. Жок, не, мындай спорный территориялар бир 200-дүн тегереги деп аткан болуш керек эле. Ал жана эме да. Спорный территория. Ошо бая документ издавайт этпей калгандар. 200-дөйдү жарымыны бөлүп туруп Эралиев уланга өткөзүп салды. Жарымыны бая документтерди издавайт эткендери да накладной болуп кетти да. Ошо 200-дөй кишини өткөзүп салып атат да. Ошо 100 кишиге Эралиев, 100 кишиге эме Жипаргүл деген эжени өткөзүп салып атат да. Сүйлөй беребизби? Өзүңүз. Ким, менби? Мен Исаева Максатай. Мен да сиңдиме жер алганмын да. Анан ошол жери документ албай калганбыз, доверин салбай калганбыз да. Андан кийин ошо биз 2010-жылы мен өзүмө участок алам да Өскөн байкеден. Өзүмө алып, салып, үйүз тургандан кийин 2011-жылы сиңдиме алып берем. Анан алып бергенде ал фундамент салат дагы эле байке
доверенность бериңиз десе, байке айтат, мен паспортумду алмаштырам дейт. Котором, ошондон кийин анан мен силерге доверенность берем, срогу бүтүп калды дейт. Ошондо анан макул деп күтүп жатып 2013 болуп калат да. Доверенность алгандан кийин тургуз айнанда деп ал Москвага кетип калган болчу. Ким? Сиңдим да. Фундамент куюп койгон. Ошол кезде биз угловой деп угловойду алганда бул жагы 18, бул жагы мындайынан бурч болгон да. Андан кийин эле өскөн байке казы болуп калды. Казы болуп калгандан кийин анан сиңдим келип, мен тургузбасам болбойт мен деп тургузуп баштаганда Динеже салбайсың, токтотосуң деди.Усталарды токтотуп, үй жартылай болуп калды. Участокты дагы биягың 18 болуп кетиптир. Бул жагын салбайсың, могу фундаментти деди. Короче, талаш тартыш болуп атып, анан Рахат келди дагы 4 сотук кылып ченеп берди да. Фундаменттин жарымы азыр деле турат ар жагында. Тамдын үйдүн ар жагында турат. Башка участокко эметип калганда уже өтүп калган. Анан 4 сотук кылып ченеп кеткенден кийин тамды салып тургузду сиңдим. Тургузгандан кийин эже документ чечип бериңиз десек, акырында чечем деди. Ошончо акырында деп күтүп жүрдүк. Андан кийин эч эметпеди. Акырында мо Турсунбаева Жипаркүлгө жазылып калганда азыркы чакта. Азыр өскөн ортодон 300дөй адамдын документи кетпедиби кызыл китепке? 300дөй кишинин документке кетти деп эми принимать этип атат да. 200дөй киши калып калып атабыз да, документ эчтеке тапшырган жокпуз. Биздин колдон. Биз азыр мындай кылдык да. Биз анткени 13 жылдан бери жашайбыз да ал жерде. 13 жыл болду. Даже кичинекей балдарыбыз уже студент болду да. Өздөрү күлөт. Мен мисалы ошол сиңдимдин баласы 3 жашында келген да. Азыр студент. Азыр уже студент болуп жатат да. Анан ушуга чейин канча переживать эттик, канча стресс алдык, депрессия, нерв, уже биз деле Динежени көргөндө калчылдайбыз кээде, чынын айтсак да. Документтин айынан. Ошончо Сарсана болуп. Сизде информация көбүрөөк экен, айтып бериңиз. Ошо 2011ден бери жашап эле информацияны неметип эле келип атабыз. Документибиз чыкса экен деген эле ой болуп келип атабыз бардыгыбыз эле. Балдарды школго киргизе албайбыз. Менин балам, кызым азыр частныйда окуйт, 5 миңден төлөп окутам. ГОСко киргизе албайбыз. Барсаң каерде жашайсың, кайсы жерде справка алып кел дейт. Справкага апара албайм мен. Bir күн калса дагы справка алып келгиле медицинский дейт, аны деле бере албайбыз. Ошонун айынан ошо 5 миңден төлөп биз частный школго окутуп атабыз балдарыбызды. Сиз да айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы, менин атым Аида Абдулдаева. Биз сиңдим өскөн байкеден участок алыптыр. Ал 2008 жылы. Андан биз 2010 жылы сатып алдык $4000. Сиңдим болсо $2000 сатып алыптыр. Анан өскөн байкеден 2011 жылдары барып участокты көргөздү да, мына могул жерге саласыңар деп. Ал кезде биздин кошуналар уже салып фундамент куюп ачкан жа болот байке Айнагүл эжелер. Анан 2013 жылы барып биз фундамент куюп апаловкасын чечкенден кийин өскөн байке каза болуп калды. Өскөн байке каза болуп калгандан кийин эле тиги Дина эже шлагбаум коюп стройкаңарды токтоткула, мен тактайм депчи. Бизде болсо чын эле доверенность жок болчу. Сиңдимде распискасы бар экен, доверенность жок. Анан жүрдүк ошол 2010. Расписка мен мынанча акча алдым дегенби? Акча алдым эмес, неме өскөн эмес, мен жердин документин берем деген. Ушул кишиге берем деген. Сиңдиме берем деген неме кагазы бар экен. Ошондо бирок акча алдым деген расписканы жазып берген анысы жок эле. Анысын алган эмеспиз да, ордомчулар саткан да. Бирок сиңдим $2000 алдым деп эле эжеге айткан, Дина эжеге. Анан 2013 жылы ошо Дина эже келди, силердин документиңер жок экен деп эле неметти. Мен тактайм тияк шлагбаум коюп эле. Анан биздин үстүбүзгө ошол Орозо айыпында эле Иманбеков Келдибек деген бала накладка болуп чыгып калды. Анын болсо кийин өздөрү айтып атышат, деги биздин участогыбызды Дина эже алып фундаменти менен куюлган участогыбыздын ордуна бул участоктун ордуна тиги участокты берди деп, биздин жаныбыздагы жол деген участокты 71 агылып кайра Дина эже ошо Келдибекке да саттыр да бериптир тиги немесине. Анан 2013дөн бери биз фундамент куюлган, стенабызды көтөрсөк снос кылып ийишти, жанагы накладка чыккандар. Биз ошол жака фундаментибизди да кайтарып 2015, 16, 17, 18 жылдар жашадык ошол жакта, өскөн ордодо квартирага чыгып.
Дина эжеге кайрылсак эле мен комиссия неме түзүп комиссия менен карап берем деп биз ошентип 11 жылдан бери эле РЧР менен келатабыз. Анан ушул жылы документимди өткөздүрбөй койгом. Бул 5 хоз деп жазып калдым, мен өзүм чечем депчи. Анан баягы айыл өкмөтү келгенде ошо мен участогум немеси таза экен, Эралиев уланды бияка киргизип коюптур. Келдибекова да эмес, өзү накладка чыгарып аткан Келдибекти да фамилиясы жазылган эмес, 5 хоз деп туруп анан тиги Эралиев улан жазылып атат да бизге ушинтип. Документ чыгат дегенде, кызыл китеп чыгат дегенде эле Эралиев улан пайда болуп калып атат да. Андан мурда эч ким жок болчу да. Азыр Эралиев уландагы кармалды Жипаркүл өзү. Ошо азыр соттагы деле мына саат 7 болуп кетти. Келелек. Сотко келелек. Мына биз 4:30 келдик, ошодон бери турабыз. Ошо биз акыйкат издеп, ошо документтерибизди жакшылыкка өзүбүзгө чечип берсек экен деп. Туура чечип берсек. Саат 6-да 7-де болот экен деп сиздерге кабар берилди да? Берилди. Ооба. Катышасыздар деди да? Ооба, келип катышкыла деп. Азыр Ламбирдин соту эмне деп атат азыр? Эчтеке деп неме чыккан. Бир жарым кабар албайсыздар, неме келди келбеди? Эмеде киргизбейт экен. Бергенге сиз айтыңызчы. Бизди киргизбейт экен, но они зашли. Анан кийин следователь келелек деп, следователь бүтүп. Ошондо сиздерди киргизбесе азыр закрытый сот болот дагы. Наверное. Жок, Бүгүн эле кармалды да? Көчө кармалды. Көчө кармалды. Бүгүн ошо чатта. Бияка алып келишкен. Сиз кетет дальше либо домашний арестке чыгат, чечилет да санкция чыгат. Биз ошо келсеңиз. Эме мына кармалган экөө кечээ күнү кармалган экөө азыр алардын иши эмне болуп атат, ошол боюнча айтып берсеңиз. Жок, мен алардын иши эмне болуп атканын биз билбейбиз. Мен өзүм тааныштырып кетейин. Мен өзүм Нурлан атым. Ошо Өскөн ордонун тургуну болобуз. 2013-жылы алгам негизи участокто ошол жерден Өскөн байкеден. Анан участок алып ошо 2014-төн баштап 2019-га чейин 5 жыл салдык участокты. Үй салдык 5 жыл. Кредит, эптеп, ошо кызылдай болгон акчабыз менен 5 жыл үй тургузуп туруп, анан 2019-жылы көчүп барганбыз. И ошо 2019-дан бери ошол жерде туруктуу эле жашайбыз. Анан эми былтыр башталган негизи биз былтыр документтерин баарын чогултуп, топтоп өзүнүн документтерин баарын администрацияга тапшырып, кызыл китепке деп тапшырып, ошентип чыгып, ошо баары жолу менен эле баары закон боюнча эле катталып келаткандан кийин, анан мына жакында уже кызыл китеп жана Акургөдө ызы чуу болбоду, үй салып тиги болгондон кийин жана 27-берене алынып тиги болгондон кийин кызыл китеп ана чыгат, мына чыгат деп калганда, орто жолдон эле мына 2-3 айдан бери жанагы Эралиев улан менен анан Турсунбаева Жипаркүл деген экөө пайда болуп калды. Эч ким билбейт аны, эч ким тааныбайт. Көргөн эмес. Буга чейин эч ким көргөн эмес, билген эмес аны. Орто жолдон эле экөө пайда болуп калды дагы. Анан Жипаркүлгө 100 участок жазылуу экен, и уланга деген 70 участок жазылуу экен. Анан аягында азыр мына эми кызыл китеп ана чыгат, мына чыгат деп калганда, получается ошо 170 участок ошо эки кишиники экен да. Эң жай немеси мындай болуп да, гектар жери мындай алыш керек да. Аларды шактап, бирөө Жипаркүл жакта. Ошо 200 Жипаркүлгө 100 участок болсо, мындай ал болсо мен документим бар деп атат дагы, ал 2 гектар да. 100 соток деген 4 гектар да, 100 соток деген 4 гектар. 4 гектар жерге документим бар деп атат. Анан 4 гектар мындай целый жер, быйжа кандай жер? Бу нам вообще түшүнүксүз болот. Ал аныкы деген 4 гектар деген бул 400 соток жер да. 400 соток эмес, 100 соток. 100 участок. Участок десеңиз, 100 участок. Ал деген өзүнүн негизи ошо мораторий эметкенге чейин ал пахотный жер болчу, жер иштетилген. Баягы Өскөн байке деген ошонун баарын тең трансформация кылдырып, как положено жолун салып, стол баарын койдуруп, эл өзү акча башында өзү баштап аткан. Анан байке раматылык каза болгондон кийин эл өзү чогултуп, өзүбүз акча бергенбиз, свет киргиздиргенге, жол салганга баарын ушинтип келаткандан кийин, анан кийин орто жолдон айтып атпаймынбы, 2-3 айдан бери жана экөө пайда болду дагы. И 170 участок ошолорду колуп калды да, получается-чы. Анан ал ошо Дина ошо биз ошол анан ошо 170 сиз сөзүңүздү улантасыз мына эже айтсаңыз кандай болду дедиңиз? Биз мына Садыр Жапаровдун президентибиз. Амнистия чыкты го, жер боюнча айдоо жерлерге салынып калган үйлөргө документ берилсин деп.
ошол боюнча биз Өскөн Ордонун эли баарыбыз арыз өткөрдүк акимиятка. Өткөргөндө 1 айда постановление чыгат деди да. 1 ай өттү, чыккан жок. 5 ай биз сурап барып атты да биздин лидерлер. Чыккан жок. Анан кийин 7 айдан кийин биз акимияттын астына келип сурадык. Биздин арыздарыбыз эмне болду? Постановление чыгыш керек деди. 8 ай, 7 айдан кийин барып сурап бардык да. Дегенде дагы күткүлө деди. Ал зам аким кетип калды. Жумуштан айдалып кетти да. Анан кийин биз сурасак документтер мына даяр болот деди да. Анан кийин эле Дина Дүйшеева кылып атат да бул жердечи. Биздин арыздын үстүнө Турсунбаева Жипаркүл 200 участоктун үстүнө жаздырып атат да. Ошолордун арызын Эралиев улан экөөнү жаздырып атат. Мына ошол боюнча мына могу ушул турган элдердин үстүнө 200 участоктун ээси кылып экөөнү жаздырып атат да. Ошондон бери эле биз участок алып салып келаткандан бери азыр булар азыр ушундай болот да бизге информация боюнча ошо Дина деген эже, ал Дина деген негизи ошо Өскөн деген байкенин келинчеги да. Ал каза болгондон кийин бүт эмен баары тең ошого өткөн. Анан ошол ээсимин деп келди. Башында Өскөн байке сатып атканда негизи ФАПка деп жанагы соц объектилерге деп участок калтырып кеткен. Мен аны көргөнбүз картадан, көрсөтүп бергенден бери ФАП болот, бер школа болот, бияк милициянын болот, тиги бу деп баарын соц объекттерин калтырып кеткен. Анан кийин ал киши өтүп кеткенден кийин Дина деген аял ошо эже Дина Дүйшеева бүт ошонун баарын сатты. Бүт участоктордун баарын сатты. Анан дагы бир участокто сатылып, бирөөгө бир участок сатып, ошол сатылган участоктун тили эле бөлөк кишилерге сатып атат уже получается. Бул уже мошенничество. Бул Дина Дүйшеева камалыш керек да негизи. Дагы сатылып кеткендер болуп атпайбы? Мына фундаменттерди түрттүрүп, элдер кырылышып атпайбы эки-экиден. Мен анын да документи бар, тигинин да документи бар. Документ сатып атат. Дина Дүйшеева кылып атат да бул жердечи. Экиден хозяин болуп жашап аткандар бар экен. Бир участокто экиден адамга жазылган уже ал ошондой фактылар кайсы жылдан бери болуп атат? Же быйыл баштап? Жакында эле башталды. Үй салып алгандар бар бир участокко 2 киши. Просто ошо ызычуунун баары тең биз эмнеге ошо администрацияга өткөндө барганбыз, биякта жителдердин баары бияка келип атат. Ошонун баары тең ушу Дина эже ушундай чаржайт кылып сатып туруп, анан кийин ошо 100 жанагы Жипаркүлгө деген 100 участокты, Уланга деген 70 участокты кол коюп, ошол берип атпайбы, ошо хозяин үстүнөн эле берип атат. Мен мисалы өзүм жашап жүрүп эле 10 жылдан бери ошол жерде турабыз, например. Анан эле ана документ чыгат дегенде эле уже хозяин башка хозяин болуп келип чыгып атса, бул кандай болуп калат? Ошонун үчүн ошого акыйкатты издеп, ошон үчүн биякта турабыз. Азыр кечээ күнү кармалды деген биз уктук, ошол 2 кишини мошенничество боюнча кармалды деп. Анан ошону азыр ал эмески судка алып келмек. И ошону күтүп атабыз да, ошо эмне чечимин күтүп атабыз, эмне болот экен. Бирок алып келелек, алып келелек деп алып келди. Алып келди деп алып кирип кетти деп атат. Следователь. Азыр анда сиз жоопту кимден күтөлүп атасыздар? Соттон күтөбүз да, соттун өкүлдөрүнөн угабыз да, следователден угабыз. Азыр ошо айтыш керек да, негизи булар дальше кандай болот. Кечээ күнү эле кармалып келди деди, дальше сот андан ары акыйкат чечим чыгарып, андан ары иш алып барабы же үй арестине чыгарып жөн актап коебу, бизге ушул неме болуп атат да. Сиз азыр кирип чыкпайсызбы? Эметип байга. Аны биздин лидер балдар кирип тактап чыгышпаса бакыттар беришет да. Бул жерде Дина Дүйшееваны кошуп сураш керек болчу да. Жок. Мен сөзүм. Президентке кайрылып калды. Президентке документ. Азыр тигил экөөнү Дина менен Уланды алып келди деп атышат-го, же алып келлекпи? Алып келди деп атышат. Жипаркүлдү. Алып келди деп атышат. Сот жүрүп атат. Ошондон бир кабар алып, жок, кабар алып кирип сурайлы десек болбойт экен да. Ошон үчүн эчтеле күтүп туралы. Күтүп турла деди. Жок, күтүп турла деген киргенге болбойт деди да. Киргенге болбойт деди. Жоопту качан алабыз деп сурабайсыздарбы? Күтүп турла деп койду жогун азыр. Ошон үчүн күтүп атабыз да. Решениясын алабыз. Кудай буйрса. Тура эле чечим чыгат го деп ойлоп атам да. Азыр бийлик буякта президент өзү кийлигишкенден тура эле чечим чыгарып берет го деп ойлоп атам да. Буга чейин булар каалаган кылып келген, бирок ушу бүгүнкү күндөн баштап Убакытты чоюп келе атышпайбы? Убакытты чойсо дагы жылыш болуп атат да. Кудай буйрса азыр бүгүн сот тура чечим чыгарат го деген үмүт бар да. Кудай буйрса.
Буга чейин туура эмес кылганын баары жумуштан кетти. Эми мындан кийинкилер туура жол менен иштейт го деп ойлоп атабыз да биз. Күткөнүбүзгө 1 саат, ровно 1 саат болду. 1 сааттан эле ашты. Биз сиздер саат 4төн бери күтүп атышкан экен. Ошондо 2-3 сааттан бери күтүп атышыптыр да. Анда дагы күтөсүздарбы? Жообун. Күтөбүздөн до конца күтүп алып кетели, күтпөй кантип кетип калабыз. Макул эмес. Элекендештер, достор, анда дагы күтөт экенбиз, дагы күтүп туралы, Дай буюрса. Келиңиздер, да кимдер? Сүйлөгүлө. Келиңиз, Нурмамат, өзүңүз завершать болсоңуз бул оператор болуп. Президентке кайрылуу жасасаңызбы? Документ боюнча. Жазап койсоңуз, бирок эми президент устады, ошон үчүн ушунун баары болуп атат да, президент кийлигишкен үчүн жумуштар жүрүп атат да. Менин оюм ушу да. Өз көзөмөлүңүздү алып. Ай өшүп кеттим. Дактачы президент кийлигишкен үчүн болуп атат да. Президент кийлигишпесе мунун баары болбойт го. Эч ким буларды камабайт да болчу, биз да муну жүрбөйт да болчу. Именно президент жана районга заявление жазган боюнча биз карап атабыз. Ошо боюнча карап Биз андан кийин ал заявление жазгандан кийин мына жакын арада эле 350 журналистсиңерби? Жок. Кана журналист? Сүйлөй бергиле да жазып атат. Ошондон эметип алат да. Пайдаланып учурдан пайдаланып тиги бийликке кайрылайын дедим эле. Качан бизге акыйкат орнойт, 27-токтомунда эле алып салды деп атышат. Же алгандан белги жок, же үлгү жок, билбейм кандай болуп калат. Качан чыгат биздин кызыл китептер? Ошо Зулушевке кайрылат элем, президентибизге кайрылат элем. Садыр Жапаров тигинтип атат, Садыр Жапаров мынтип атат дейт. Билбейм, бизде эч өзгөрүү жок. Ачыгын айткандачы. Баягы эле табагыбызды жалап отурабыз. Баягы эле калдыраган эме. Анан буларды бир сүйрөп кирип кеткенин угабыз, кайра эле чыгып кетишет. Ээн эркин эле жүрө берет экен, булар соттолбойт да экен. Же буларда төбөң бир акча барбы, түшүнбөйбүз да. Азыркыга чейин дагы эле сатып атат жерлерин баарын. Мисалы үчүнчү. Кенен кесирле. Сатып атат, азыркыга чейин сатып атат. Андай көрүнүштөр мына Кудайдын куттуу күнүндө көрүп атабыз. Канча деген акчаларды жыйнап кеттик, жол салдырып беребиз, тигини кылып беребиз, муну кылып беребиз дейчи, кылбайт. Жана сиздин кошунаыңыздын участогун саттыбы жакында? Ооба, сатты. Кеп айтып кетсеңиз. Где-то буквально бир 10-15 күн мурун намо биз прокуратурага деле чыктык, тинтик-мунтик аяктан деле правоохранительный органдар айтпады эле, болду мындан кийин баары токтотулат, мораторий жабылды, тигиндей мындай деп. Көчө мурдагы күнү эле көрүнүштү карасаңар, келип ошону эле оң колу сол колу деле келип сатып атат участоктарды, карап туруп эле. Мисалы үчүнчү. Кандай болуп калат? Бийликтин иштегени каякта анда? Билбеген жерлерди сатып атыптыр. Ээси бар туруп эле сатып атат. Маңдайында караган туушкандар бар. Алардын көзүнчө эле тигини муну көтөртүп эле, ары чаптырып, бери чаптырып эле, билбейм, анан кандай болуп калат дальнейший. Биз ошон үчүн бу жакта чогулуп атабыз да. Акыйкатты бирге издеп мындай. Өз көзөмөлүңүздү алыңыз деп кой. Ошону суроо генеральный прокуратурага кайрылат элек, эми элдин атынан кайрыла берейин да турабы? Элдин көйгөйү да баары эле мага тиешелүү эмес. Эртеңки күнү биз деле ошол жактан тукум улап, ак өргөлүү болуп деп, мындай сүйүнүчтөр менен бөлүшүп, мындай көп балалуу болуп, өнүгүп өсөлү деген оюбуз бар. Эми мисалы үчүн жана садик, школ тигиндей мындайга деле ачыгын айтканда ошо көбүбүз деле жумулуп калды, ага деле калбай калды. Бак тиккенге орун жок. Жок дегенде ушу алып калган участокторубузду мындай акыйкаттан карап биз баягы кызыл китептерибизди чыгарып берсе, жакшы болмок да. Эми ак ийилет деп коет, эми балким сот деле эсине келер. Жолдош менеп атты. Күйлөгүлөчү, мен сурап турайын анда. Мен сурап турам, наводящий вопрос берип турайынчы, наводящий. Кел, мен наводящий вопрос берейин. Накладка түштү деп айтып алат. Жолдош менеп мен. Кеширип коюңуз, башка бирөөгө айтыңызчы. Суранам. Могу кишини тузуйм.
Сіздер сөйледіңдер ме? Келбейсіз бе эжекеңіз, келіңіз. Бір-екі ауыз сөз, мынаны осы тиіп кеттіңіз, келіңіз. Өзүңөрдү биринчи тааныштырып анан көйгөйлөрүңү. Мен Кошалиева Жумабүй, Өскөн Ордо конушунун тургуну болом. Ошо жерден 2012-жылы Дүйшейип Өскөндөн 4 сотук жер алганбыз. 4 сотук жер алып, ошол жерге чоң тамгысынын фундаментин куйганбыз 2012-жылы эле. Анан 2013-жылы болуп калды. 2013-жылы беременкабызды салып 2014-жылы беременкага кирдик. Ошондо 2013-жылын айтайынчы, 2013-жылдан Өскөн кайтыш болуп калгандан кийин бу Дүйшеева Дина деген колуктусу шлагбаун коюп, багон коюп алып, Куранды астына коюп алып, мен чоочун кишилерди киргизбейм деп ордер жазып берген өз колу менен. Анан ошончо участкага ээ болуп, өзүбүз тамыбызды салып, жакшынакай бүтүп атабыз. Анан ушу быйыл эле кызыл китеп алабыз дегенден баштап эле орто жолдон бир Эрали Улан деген бала пайда болуп калды бизге. Биздин 4 гектар жерибиз бар болчу, булар жөн эле салып алды, ээ болуп алышты деп. Анан ошону бир калыстык менен чечип бериңиздер, документибизди убагында бүтүрүп бериңиздер. Карапайым элдер кыйналып атышат, ушу документти күтүп. Канчалаган киши ошо маңдай тери менен салган тамдарына ээ боло албай, документ ала албай атышат. Калыстык менен чечип бериңиздер, ошону суранабыз биз элдин атынан. Чоң рахмат. Келбейсиздер. Келиңиздер, эми коңурап койгула. Көйгөйлөрүңөрдү айткыла да, лишний эчтик айтпагыла. 10 тогум бар, 5 жумурткам бар. Анын кереги жок мында. Эмне көйгөйүңөр бар айткыла да. Келиңиздер элежи. Кайрып койчу буякта. Кайсыга? Жак. Келиңиздер, байкелер, эмне көйгөйлөр менен кайрылып атасыңар? Тескери карабай сүйлөп. Максат аке качып койсузбу? Келиңиздер, байке, силерде эмне көйгөй бар? Бизде эчтеке эле азыр пока көйгөйдүн эң немеси жердин документи болуп атат. Документ чыкса, садиктагы проблема бар бизде, суу бар. Ошол эле проблемалар менен келдик. Основной эмне. Силердин койгон талабыңар эмне болуп атат? Кызыл келип атат телевидениечи. Биз талабыбыз ошол, документ чечилсин, кызыл китеби чыксын. Эл азыр сот элдин эмесине чечип берсин деп эле ошого келдик, талап. Ошону ногалы депчи. Элдин эмесине чечилсин. Ортомчулардын иши акка чыксын деп турабы? Сот адилеттүү мамиле, элди ойлоп, элдин беримдигин ойлоп. Ama kayra bir ketip kaldılar bu arada. Gelinizdir bayke. Benim atım Almaz. Bizim vakti çoğulan elin göy kızıl gitip. Mağa çeyin aytqanda ele barыбыз эле жер сатып алып, там салып жашап аткан жерибизден эле азыр эле вдруг эле бир жактан бир эки адам чыгып калды. Бирөөнүн аты Улан экен, бирөөнүн аты Жипаркөл деген эже экен. Ошо биздин участоктарыбыз болчу деп чыкты да. Ошол анан бу жактан эми өйдө жакка кайрылгым келет. Эми ошо элдин көйгөйүн чечип, кызыл китепти колубузга алсак жакшы болот эле. Анткени балдарыбызды мектепке бара албай, поликлиникага учетко тура албай эле ошентип эле кыйналып келди, 10 жылдан ашты уже. Силердики лично кызыл китеп алганга эмне тоскоолдук болот? Лично өзүңөрдүн көйгөйүңөр, субъективный көйгөйүңөр. Тоскоолдук эми билбейм эмне тоскоолдук. Жер амнистиясы деле чыкты, жана пункт деле алынып калды 27. Анан жөн эле орто жолдон билбейм, саботаж болуп атабы.
жөн эле бир кимге наразычылыгыңар бар ошол көйгөй? Наразычылык эми конкретно кимге бир акимчилик иштебей атабы биздин. Анан эми жанагы айткандай эле болуп атат. Орто жолдон эми алар жөнүндө маалымат интернеттен маалымат болсак, ошол боюнча эле ошол менен алек болуп келаткан кишилер экен. Тияктан соттошуп, бияктан соттошуп, ошол менен эле жашап келген кишилер экен жана. Эч ким болбой койду, постоянно. Улан дегенди билбейм, ал жөнүндө маалымат деле аз экен, бирок жана Жипаркөл дегени ал көп эле жерден ушундай сотко катышып эле ушунун үстүндө эле жүргөн экен ал. Ошону бир туура жолуна өскөн ордодо мына бизде карапайым эл жашайт. Бүт баары эмгекчи, ынтымактуу айыл, бүт баарыбыз өз эмгегибиз менен жашоого куруп келаткан үй бүлөлөр жашайт бүт. Ушундай коомго баарыбыз эле стремиться этип атпайбызбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич өзүңүз эми көзөмөлдөп ушуну Кызыл китепти элге акыйкаттуу ошол эл тарабына чечип берсеңиз, чечтирип берсеңиз жакшы болот эле. Бизге ошол эле керек, башка эч нерсе керек. Бизге башка талап деле жок. Биз негизи баарыбыз эле адилеттүү издеп атабыз. Биз эчтеке сураган жокпуз. Келип тигини кылган, муну кылган, анан өзүбүз мына биякта Бакыт деген жигит бар, лидерибиз. Ошонун арты менен, ошонун пробивной жигит да, ошонун арты менен эле жолубузду оңдоп, өзүбүздүн жашоо турмушубузду оңдоп аракет кылып атабыз. Бизге ошол Кызыл китеп эле берилип калса, ошол мыйзамдаштырып алсак, жашап аткан өзүбүздүн эмгегибиз менен салып жашап аткан таамдарыбызды, участоктарыбызды мыйзамдаштырып алсак эле ошол эле жетишет эле бизге. Бизге ашыкча эч нерсе керек жок. Багып келген, багып эле кете беребиз. Өзүбүздү багып эле турмуш эле келип атабыз ушуга чейин. Башка мындай заоблачный, космический талаптар деле жок бизде. Биз деле мыйзамдуу жашагыбыз келет. Мыйзам чегинде, конечно, мыйзам чегинде биз болмайын, кыргыз элинин жарандыгы болушубуз керек. Бир жактан келсек бир ээ болушубуз келет. Бүт эле чолок болуп атпайсыз айтканда. Кичүү кызымды мектепке берейин деп электронный очередтен өтсөм, өтөйүн десем, нарым деп чыгып калды. Өзүмдүн ИННди киргиздим, өзүнүн немелери бар да, таблица эмеси, анкетасы. Анан киргизсем, Нарын шаары 10-чы мектепте чыгып калды. Демек, ошол жака бар, ошол жактан окат кылды балам, туурабы? Ошол жака барып, биякта турукташып калгандан кийин жумушубуздун баары биякта уже. Ошол, мен деле толтура айылда. Поликлиникага мына кош бойлуулар учетко тура албай жүрүшөт. Лечение алып, тиңдей мындай кылалы десек, анда да болбойт. Каяктан келиңер дейт. Справка с места жительства дейт. Аны эч ким бербейт. Документ жок. Ошол көйгөйбүз. Эң основной көйгөй ошол Кызыл китеп. Анан ошого тоскоол болгон, бул орто жолдон чыга калып, бул жер меники болчу дегендер, ошол тоскоол болуп атат. Бүт эле аферизм. Чоң рахмат. Так, бисмилля. Биринчи өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Аты жөнүңүз? Боронбаев Төлөбек. Бүгүн баарыңарды айт майраңар менен куттуктайм. Анан бүгүн ушу Аламидин район сотунун астында өскөн ордонун элдери чогулдук. Биздин көйгөйүбүз жана жер маселеси боюнча биз былтыр июль айында документтерди өткөргөнбүз. Тиги Аламидин акимиятына. Ошондон кийин ошол убакыттан бери эмгиче документтерибизди ала албай атабыз. Анын үстүнө ал биз өткөргөн документтердин үстүнө дагы башка кишилерди кошуп коюптур. Ошол себептен биз ала албай атабыз. Анан бүгүн ушу сот болот дегенден баарыбыз чогулганбыз.
Анан соттун алдында турабыз. Келгенибиз уже 4 саат болду. Эмдиче жабык, эчтеке жооп ала албай атабыз. Эми биздин көйгөйүбүз ошо элдердики. Эртерээк документтерди алып берсе жакшы болот эле. Башка деле биздин эч эмебиз жок. Ошого өкмөт жакшы бир эме коюп берсе деп атабыз да. Элди кыйнабай. Кыйнабай. Келиңиз эжеке, сиз сүйлөп коңуз, сиздин үстүңүздө эмне болду? Эмне себептен келдиңиз? Жо, эмне себептен келдиңиз? Бияка сүйлөп берип коңуз. Эмне деп сүйлөйм мен? Канчанчы жылы алдым, наклад болчу. Мен кийин эле алгам да 17-18. Биз мен Асанбаева Элада, Өскөн Ордо конушунун тургуну болом. Ошо келген себебибиздин биз 2017-жылы үй салганбыз. Азыр ошол үйдө жашап атабыз. Ошол үйдүн эси башка улан дегенге каттап коюптур. Ошон үчүн сотко келип отурабыз. Ошо сотто 4 сааттан бери күтүп атабыз. Кудайдын улуу күнү. Кудайдын улуу күнү. Ошо элдин атынан кайрылабыз бизге чечип беришин. Кыйналып жүрөсүзбү ушуга чейин? Кыйналып эле жүрөбүз, документ чыкмайынча. Школго бара албайсыз? Школго берем мен кызымды буйруса, документ жок. Ошон үчүн бере албай атабыз. Көйгөйлөрүңүздү айтып кеттиңиз. Мында дагы эмне көйгөйлөрүңүз бар? Башка эмне көйгөйлөр? Сууңуз жок. Суу жок биздин райондо. Садикке бара албайсыз. Больницаларга бара албайбыз. Эч жакта учетубуз жок, документ жок болгондуктан. Ошол кыскача Сиз деле сүйлөп коюңуз. Сен деле сүйлөп койгун, тантырап сүйлөп да көргөн эмесмин биринчи жолу. Келиңиз. Мен кайра сүйлөйм. Эме ошо эмне дейсиң? Өскөн Ордо элинин атынан кайра эле кайрыла берем. Бөтөнчү могу биздин бийликтегилерге, ак сөөктөгүлөргө. Биздин ушул көйгөйлөрүбүз баарына эле белгилүү болуп калды болуш керек. Эми жүрөк деле какшап бүттү. Эме кызыл китебизди чыгарып берсе экен деген эле ой тилектебиз. Анан ошо сот иштери бүт ийгиликтүү болуп, эл тарапка чыгып берсе жакшы болмок да. Негизичи бийлик тарапта мындай кайдыгер карабай, эл тарапка чечип берсе өтө абдан сонун болмок. Биз деле мисалы үчүн ашыкча эчтеке сураган жокпуз биз. Эч кандай шахтаны базып алган жокпуз. Биз түздөн түз жерди сатып алганбыз. Бизге мурастан калган эмес. Мисалы ошол эле Динага, ошол эле Жипаркүлгө, аларга ата бабаларынан мурас калган эмес аларгачы. Ооба, аларда убагында бир пайдасын көргөн. Эми бирок любой нерсенин чеги бар да. Кайра эле сатып эле, кайра эле бүгүн Жипаркүл, эртең Ишмат, бүрсүнү Ташмат болуп кете береби? Биз дагы 15 жыл жашай беребизби? Картайып пенсияга чыгышыбыз керек. Мына биздин азыр күткөнүбүзгө, мына элдин күткөнүнө уже 4 саатка чукулдап калыптыр да. Саат 4төн бери күтүп атышар. Эми урматтуу мекендештер, урматтуу достор, биз азыр дагы өзүбүздүн элдин көйгөйүн чагылдырууну уланта беребиз. Бүгүнбү, эртеңби, кайсы күндөрү болсун делечи. Бул көйгөй көрсө бир эле Өскөн Ордодо эмес, бүтүндөй Бишкектин тегерегинде, бүтүндөй Кыргызстанда бар экен ушул көйгөйчү. Кудай буйруса, эсенчилик болсо, мына сиздер менен мына элдин көйгөйүн чагылдырып берүүгө, мына элге көрсөтүп берүүгө биз дайым даярбыз. Ушул чындыкты көрсөтүп берүү мен эл тарапта болом да, чындыкты көрсөтүп берүү менин милдетим деп эсептейм да, Кудай буйруса. Элдин көйгөйүн тегистелиги таратып берсеңиз, силерге чын Алла ыраазычылыгын айтып болот. Алла ыраазы болсун, рахмат. Албетте, түшүнүп элге көңүл буруп, жанагы бийлик өкүлдөрү аракет кылып атышат. Канчалаган мошенник, аферист, ошондой эле жанагындай бир кылмыш иштерин жасаган адамдарды бүгүнкү күнгө чейин кармап келатышат. Дагы биздин надеждабыз, биздин үмүтүбүз ошолордо. Бул кезге чейин 30 жылга чейин чындыгында мен мындай деп айталы, бул көйгөй ушул кезге чейин козголгон эмес да. Качан эмне болот, элдердин көйгөйү эч качан айтылган эмес. Эми гана мына ушул бийликтин кезинде мындан 1 жыл мурун президентибиз Сандыр Нуркожоевич атайын жер амнистиясын чыгарып берди. Мейли ушул
карапайым эле жерге ээ болсун деп. А бирок сиздер мына өскөн ордодогу жерди сатып алгандар атайын мындай документтештирип, же болбосо кандайдыр бир баягы мындай макулдашып ошол жердин ээси менен ошол келишимге баргандан кийин сиздерди алдап туруп экинчи адамга, үчүнчү адамга сатып жиберүү деген бул такыр баягындай адамгерчиликке жатпайт да, адилеттүүлүккө жатпайт. Мына сиздердин эң эле баягындай сиздердин талабыңыздар ушул болуп атат да. Сот аркылуу ушул адилеттүүлүктү күтүп атасыздар. Мына азыр дагы мына 4 сааттан бери ушул жерде ошол кармалгандар ошол сот залында отурушат экен. Соттор ошолор менен сүйлөшүп атат деп ойлоп атабыз биз. И элдер дагы мына жерде топтолгон элдер дагы карапайым элдер адилеттүү чечим чыгарып берет деп ушул соттон күтүп атышат. Үмүтүбүз чоң. Анда эмесе көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар, урматтуу мекендештер, достор. Мына көрсөтүүнү колуңуздардан келишинче болушунча лайк басып, поделиться кылып, комментарий жазып, бөлүшүп коюңуздар, Сизге чоң рахмат. Чоң жардам. Элге үйүбүз жетип атат, президентибиз жетип атат, Кудай буйрса. Дагы болсо бир жыгыш болсун деп атат. Солгунда эле артка тартылып эле келатчы ойлой эле. Элден өткөн оператор жок экен.